Саламатсыңарбы? Манас ата кафесине кош келиңиздер. Манас атаны тааныштырып өтсөк, чекеден кире беришинде бизде шашлыктар даярдалат. Бул жакта алды жагыбызда атайын гостелерге автоунаалар коюлчу жерлер алдына жасап турганбыз. Манас ата кафесин тааныштырып өтсөк, 3 кабаттан болуп, биринчи катары кафе болуп эсептелет этажы, экинчи, үчүнчү этаждары ресторан болуп эсептелет. Анда эмесе ичкери кире бериңиздер. Анда эмесе силердин кафени менюсу менен тааныштырып өткөзсөм, биринчи этажында атайын сыныптар тура турган жер бар. Бул жакта арабский жожо курдактар даярдалат. Основной тамактарыбыз кухнядан чыгат. Бизде тамактардын түрү 30дан ашык, национальный тамактар, европейский салаттарыбыз, десерттерибиз бар. Бул жакта основной кухнябыз. Кытай менюда 10дан ашык салаттарыбыз, 10дан ашык биринчи тамактар, экинчи тамактар, ташкентский пловтор, европейский, Манас атанын фирменный тамактары, пиццалар даярдалат. Бул жакта уйгурский кухня болуп эсептелет. Бул жерде поварларыбыз биринчи тамактар, экинчи тамактарды даярдайт. Бизде тамактары даябай даамдуу болуп, тамактарыбыз 5 минуттан 10 минуттан ичинде даярдалып чыгылат. Саламатсыңарбы, кош келиңиздер Манас ата кафесине, ресторанга. Биздин тамактардан шу европейский, калганда экинчи тамакта жаш кетет. Лагман, уйгурский, жареный, ар кандай тамактар бар. Бизде шашлыктар бар, жора арабский тамактар бар. Аны ар кандай түрдүү немелер бар. Шу отуруп, кеңире отуруп келип эле. Бизде көбүнчө клиенттер экинчи тамактарды жактырат, биринчи, экинчи тамакты жакшы кетет. Кабак немелер, курда, ачует, ошо европейский тамактар, кандай тамактар бар бизде. Национальный тамактар ошондор биринчи, экинчи жакшы кетет. Тамактын түрү көп бизде, ар кандай тамактар бар. 50-100 ар кандай тамактар түрү көп. Азыр сизге эсептешкү кичине убакыт кетет. Бир тамак үчүн бизде 2 минуттан тартып 15 мүнөткече тамак дайыр. Ар кандай тамакта европейский тамактар кол кармайдын. Европейский тамактар кичине кол кармай калат. Ошон жеңиле тезирээк беришке эмне кылабыз клиенттерди көбүн көтөрүш үчүн. Клиенттер бизге ар кандай тамактарды жакшы жасагандарды жакшы деп кетишет. Ар кандай клиенттер болот. Ошо биз клиенттерди эме кылыш үчүн өзүбүздү мези чыгарабыз. Кухняда бизде жана эркектер иштейт. Только салатта аялдар иштейт. Калган жана эркектер, поварлар эркектер иштейт.
Бул жагыбыз Манас Ата кафесинин экинчи кабаты болуп эсептелет. Бул жакта дагы атайын коноктор үчүн эс алуу жайлар даярдалган. Азыр коноктор эс алып отурат бул жерде. Таныштырып өтсөк, бул жерде 50ге жакын столдорубуз бар. Тапчаңдар. Азыр бул жерде кайрымдуулук иштери болуп жатат. Балдар боору керек, балдар үйүнөн алтын уя балдар үйүнөн балдарыбыз келген. Ошолорго кайрымдуулук көрсөтүп атайын тосуп отурабыз. Мындай ишчиларды тез-тез өткөрүп турууга аракет кылып өткөрүп турабыз. Бул жак менен таныштырсак, балдар кандай отурасыңар? Маанайыңар жакшы барыңарды? Тамактарыбыз, кафебиз жактыбы силерге? Тез-тез келип туруңуздар ошондой. Силер үчүн дайыма эшигибиз ачык. Азыр силерге мороженалар берет. Күлүп, беймалал үйүңөрдө отургандай отура бериңиздер, а? Эжеке, кандай отурасыз? Жакшы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Жакшы, балдарды алып келдим. Кыйынчылык болбойт да эже, жакшы. Балдарыбызда Жакшы болуп атат. ушунча баланы тарбиялап караш деле оңой болбосу өтө көрөм сизге дагы. Өзүңүз баарын өзүңүз карайсыз да? Мен бардыгын өзүм биздики үй бүлөлүк балдар үйдө отурат да, үй бүлө. Күнү жайгышы бар ушул жерде. Жана интернаттагыдай, балдар үйүндөгүдөй бизде баягы воспитатель, тарбиячы деген болбойт да. Биз үй бүлөлүк шартта мен анан келиним экөөбүз гана карайбыз. Мени балдардын бардыгы эне деп айтат, балдардын бардыгы. Чоң энесимин да мен, чоң энеси, тайнесимин. Чоң энеси мен ал эме келинимди болсо апа дешет. Уулум бар аны ата дейт. Анан бири-бирин байке, эже деп анан кийин өздөрү ошо бири-бирине кам көрөт да. Жана көп балалуу үйдө, үй бүлөнүн балдарындай болуп, бири-бирине кам көрүшөт. Канча бала менен келдиңиз азыр? Азыр 15 бала, 15 бала менен келдим, 19 дедим эле. 4 бала келбей калды, чоңдору келген жок. Алар жатаканаларын ремонт кылып туюп атат, анан кийин биздикин өзүбүздүкүн ала келиңиз, колубуз бошобойт деп мейли дедим. Жерден жардамдар берилип турабы сизге? Жардам жактан? Эми жардамдар Кудай кааласа, эми кыргыз эли бар экен, берип турат жардамын ушу. Ар бир эми постоянно болбосо дагы келип, ошо тамак ашын тигүү, эмне муктажсыңар деп келип турандар бар. Албетте ошолорго мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мисалы үчүн сага деле мен ыраазычылыгымды билдирем бүгүн. Атай келип, ушу балдарга көңүл бөлүп, мынакей кичине болсо дагы көңүлүн ачып, кафе деген эмне, ресторан деген эмне, коомдук тамактануучу жайларда кандай эс алыш керек, кандай отуруш керек, кандай тамак жеш керек, элдерди көргөндүн өзү да тарбияда да. Ушундай жерлерди көрүп, ушул жерден тамактанганын өзү дагы чоң тарбияда. Ошондой кылдым, рахмат сага. Балдар эми биздин келечегибиз да. Биз чоңойгондо ошол балдар биздин ордубузду басат. Президентибизге да рахмат айтып кетет. Ушундай бизди мамлекетибиз тынч болгон үчүн, ушундай тынч жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Силерге да жардамы тийип, силер да өз ордуна алган үчүн мамлекетибизге рахмат айтабыз. Албетте, ушу быйыл өзүңөргө белгилүү президент айтканды, ушундай балдарга өзгөчө көңүл бөлүш керек. Балдардын бардыгын жана дом интернат, дом ребенка дегендерге таштабай, фосторный үй бүлөлүк балдарга, үй бүлөгө жакындатыш керек деп азыр ушул балдарды үй бүлөгө жакындатуу боюнча өтө чоң иш болуп атат. Ал эми мен муну 10-15 жыл мурун ачып койгом. 10-15 жыл мурун баягы союз бузулгандан кийин ушу балдарды үй бүлөлүк балдар үйүн ачыш керек деген биздин атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ошол токтом менен иштеп атам. Азыр дагы ушуга абдан көңүл бөлүнүп атат. Мен муну аябай колдойм. Интернатта балдар үйүндө тарбияланган, үй бүлөдө тарбияланган балдар, үй бүлө деген эмне, ата деген эмне, эне деген эмне, бир тууган деген эмне, өзүмдүн үйүм деген сөз буларга кичинекейинен тарбияланып, анан бири-бирине камкордук, эмгекти сүйүүгө кичинекейинен үйрөнүп барышат да булар. Ал эми интернатта өзүңөр билесиңер, ал жерде бүт сотрудниктер каралат. Директори, зам директори, бухгалтер, тиги жана штаттардын бардыгы коюлат. А бизде андай штат койбойт, өздөрү жасайт да. Ушул айырмачылык ушунда. Рахмат, сиздар бемалал отурасыз. Мейли, рахмат сага.
Азыр эми Манас Ата кафесинин конокторунан бир суроо берип өтсөк, эмнеге Манас Ата кафесин тандашат, кайсы тамактар жагат, ошол боюнча сурап өтсөк. Саламатсыздарбы, келиңиздер, жакшы отурасыңарбы? Маанайыңар кандай? Тамактарыбыз силерге кайсы тамактар өзгөчө жагат? Ошол боюнча айтып өтсөңөр. Бизге азыр Манас Атанын өзү келгенибиз аябай бизге жагат. Манас Ата өзү ыңгайлуу, жакшы, официанттар дагы жакшы менен тосуп алышат. Бизге тамактардын азыр билбейм, мага негедир эт сай жакшы, негедир эт сай тамагы даамдуу. Семьяңга караганда ушул жерге келип отуруп кетсең, тамактарың жакшы отуруп, акчасы дагы жакшы отуруп кетесиң. Негедир Манас Ата жагат. Сизге биздин кайсы тамагыбыз жагат? Ошону айтып өтсөңүз. Мага Манастын лагмандар жагат, айныкча ганфан. Досторум келсе дагы эле үйүбүз менен, үй-бүлөбүз менен келсек, так ошол жерге келебиз, лагман жегени. Анан Ошко, Бишкектен да башка жактардан досторум келет, ошондо дагы Манаста келебиз. Өзүбүздү жакшы эле сезип атабыз, аябай ыңгайлуу экен, жакшы, рахмат. Тамактары жакшы. Тамактары көңүлгө чыкты, жакшы.